Программабызды улантабыз, студиябыздын коногу менен дагы тааныштырабыз. Ооба, жаркылдаган коногубуз бизге келип кошулуп калды. Тааныштырып өтөлү, актриса, модель, жаш бизнес-леди бизде Эркайым Абдуллаева конокто. Саламатсызбы? Жакшы келип алдыңызбы? Саламатчылык, жакшы рахмат. Маанайыңыз жакшыбы? Жакшы рахмат. Кош келипсиз. Сизди көргөнүбүзгө да кубанычтабыз. Келиңиз. Бизде алгачкы сурообуз темага ылайыктуу болсун да. Темабыз бүгүн бизде акча. Сиздерде дагы ушул тармакта жүргөн соң, актриса болгон соң, модель болгон соң, бизнес-леди дагы катары билебиз. Анан акчаларды кантип пайдаланасыз, кантип сактайсыз? Негизи эле акчаларыңыз жөнүндө келиңиз. Кайсы жакта сактайсыз? Мен өзүм акчаларымды көбүнчө ата-энем апама берем. Апам сактайт, анткени мен өзүм колума тийсе, акчам баарына кийимдерди сатып алганды жакшы көрөм. Только кийим сатып алам. Жакшы. Учурда мынакей социалдык тармактагы баракчалар аркылуу акча табуу популярдуу десек дагы болот, актуалдуу. Анан кийин компанияларды жарнамалап, же болбосо дүкөндөрдөгү кийим-кечилерди жарнамалап калганыңызды көрөбүз да. Анан негизги киреше булагыңыз акчаны көбүнчө кайсыл жактан табасыз? Акчаны көбүнчө мен өз жумушумдан табам, бизнестен. Интернет, Инстаграм баракчадан бул көбүнчө бартер сыяктуу болуп калат, ошо. Бартер сыяктуу белектер. Анан фотосессиялардан. Эң сонун. Чыгармачылыгыңыздар да кандай? Жаңа сиздерде клиптерден дагы көрүп атабыз, дагы ушундай сунуштар түшүп атабы, дагы өзүңүздү мынакей көрөрмандарыңызды кандай эмнелер менен сүйүндүрөйүн деп турасыз? Ооба, сунуштар түшүп атат, бирок мен көп клипке катышууну максат кылбай элем азыр, анткени уже 4 клипке катышып койдум. Элдерге кызыктуу эмес болуп калат го дейм, ар бир клипке түшө берсе. Клиптерден сиздин образыңыз мындай тыкылдаган кыздын образын жаратасыз да. Анан өзүмдүн жашоомду аябай уялчаакмын деп каласыз да. Чындыгында эле уялчаксызбы? Чындыгында эле ошондоймун, просто камераны көргөндө эле мен башкача болуп кетем, кылдап калам деп коесуз. Мынакей телегөрүүчүлөрдөн азырдан дегенде эле билдирүүлөр келе баштады. Эркайым Инстаграмдан рекламага канча акча аласыз деген суроо келген экен. Инстаграмда бул сыр бойдон эле калсын, анткени бул сыр бойдон калсын. Жакшы, кадырман көрүүчүлөр, сиздерден дагы да болсо байланыштарды, суроолорду күтүп калабыз. Коногубузга болгон суроолоруңуздар бар болсо 56 56 72 сандарына байланышка чыгыңыздар. Жооп бергенге даярбыз. Жакшы. Мындан улам мисалы биз акча жөнүндө сөз кылып атпайбы? Акчада мисалы ырым-жырымдар да бар экен да. Көпчүлүк кожойкелер, мисалы айымдар, өзгөчө жанагы үйгө акча чакыруучу гүлдөрдү дагы коюп коебуз го. Ошол ырым-жырымдарга дагы ишенесизби? Мисалы акчаны ирети менен капчыкка салуу керек, акчанын үйү капчык деп коет го. Негизи акчаны кандай кармайсыз? Акчаны анчалык жакшы кармабайм. Болгон акчам баарын карманыма салам, даже менде портмонем жок, анткени мне лень это делать. Жакшы. Айымдар өзгөчө сизге окшогон деп айымдар өзүңүз айткандай шопинг кылганды жакшы көрөсүздөр да. Анан сиздин ушул шопинг кылган учурларда аябай жакшы көрөм деп атасыз. Шопингди кайсы убакта, канча убакта бир кылып турасыз? Шопингке бир кеткенде канча каражат сарптайсыз? Чын айтсам, менде кичине мындай оорум бар. Ар неделя сайын, ар апта сайын кийим алып турушум керек өзүмөчү. Бирок кийимим көп, бирок өзүм жакшы көргөн кийимдерим бар, ошону кечке кие берем да. Анан шопингке мен акчамды аябайм, чын айтсам. Канча акчам болсо ошонун баарын кетирип салам. Сиз болсо мисалы дүкөндөрдөгү кийим-кечелерди дагы жарнамалап келесиз, анан кийин мисалы пайыздатуулар, арзандатуулар болуп калат го кийим-кечелердичи. Анан айымдардын көпчүлүгү маяны алган күнү эле мынакей кайсыл дүкөндө арзандатуу болуп жатат деп баарыбыз тең ошол жака барып агылып барабыз да. Негизи арзандатуулар тууралуу дагы түшүндүрмө бере кетсеңиз да. Чындап эле арзандатуу мындай бизге жакшы жактары болобу, же болбосо кайра эле айланып барып өзүнүн баасына барып такалып калабы кийим-кечелер? Дүкөндөр менен иштешип жүрөсүз да. Ал сыр бойдон эле калсын да. Көпчүлүк нерсе бойдон калат бүгүнкү эфирибизде. Жакшы. Дагы мындай буга чейин бир сонун кызыктуу суроо келди эле. Эркайым, саламатсызбы деп. Эң көп акча тапкан учуруңуз канча болду эле деп. Келиңиз эстейбиз.
эң көп тапкан акчам бул киного тартылганда Сүймет Киевдин миллиондук мелдеш тасмасына тартылганда 10 күндө 30 миңге жакын акча алгам. Ошол эң көп болгон. Жакшы. Биз билгенден өзүңүз дагы жеке ишкер катары иштеп да жүрөсүз, иш баштап, сулуулук салонун иштетип жүрөсүз. Учурда бул иштер бул жаатта кандай жүрүп жатат? Азыр сулуулук салонум жабылган. Эми башка тармактан өзүмдү көрөйүн деп атам. Бизнес ачууда, бизнес баштоодо деле мисалы алгачкы мисалы капитал керек эмеспи? Алгач акча болуш керек, бизнес баштоодо капитал керек. Анан алгачкы капиталды кайсыл жактан аласыз? Үйдөгүлөр жардам береби же болбосо насыялар менен колдоносузбу? Анан азыр бизнесим жабылып калды деп да жатпайсызбы? Жабылып калышына эмне себеп болду? Бизнести кантип баштоо керек? Так, получается, мен демөөрчүмүн, бул менин ата-энем. Мен өзү бизнести көп акчадан баштабайм. Определенный керектүү эле сумманы алып, ошодон оборот кылганга аракет кылам да. Анан сулуулук салонум жабылган себеби ал жакта кичине өзүң мастер болбосоң, кичине кыйын болуп калат экен. Мен келип эле мастерлер карап, ошентип эле жүрчүмүн да, прибыль анча деле көп көргөн жокмун. Анан көбүнчө чыгаш болуп калды. Ооба. Ошо. Бул да болсо өзүңүзгө бир жакшы тажрыйба болду деп ишенели. Телекөрүүчүлөрдөн болсо билдирүүлөр келип атат. Эркайым алдыда кандай пландар бар, дагы сизди тасмалардан көрө алабызбы деген? Буюрса тасмадан көрөсүздөр. Жакшы бир сунуш бар. Ошону ишке ашырсак, күзгө чыгып калат го дейм. Дагы бир суроо келген экен. Салонуңуз акчаны сарамжалдуу иштетпегениңиз үчүн жабылып калдыбы деп сураган. Акчаны дагы кармаганды билбейм, акча чакырганды билбейм деп да айтып калбадыңызбы? Ошого байланыштырып телекөрүүчү суроо берсе керек. Ошондон улам, Ошондон улам. Акчаны туура пайдаланам. Бул суроого да жооп бере алдык болуш керек. Ийгиликтүү айымдардын катарын толуктап, мынакей дагы да болсо ийгиликтин туу чоклоруна жетүү үчүн кандай кадамдар керектелет экен? Же өзүңүздү баягы ушул тармакка багыттап атам, жагы өзүмдү башка бизнестерди сынап көргүм келип атат деп атпайсызбы? Өзүңүз атайын ушул акча маданияты боюнча же болбосо бизнес тренингтерге барып, өзүңүздү өнүктүрүп, ушул тармактарда барып көрдүңүз беле? Жок, мен өзү кичинекей кезимден акча менен иштөөгө эмне деп коет эле, шыгым бар. Даже кичинекей кезимде көчөдөн конфеттердин сырттарын жыйнап алып, магазин кылып ойноп, анан жана листочектерди акча кылып ойноп, ошентип кичинекей кезимден акча тапканга умтулам да, билбейм эмне. Ооба, колдо болгон нерсеге ыраазы болуш керек, эч качан нааразы болбош керек деп коет го. Мисалы, жогоруда да сюжетте айтылып өтпөдүбү, акчаны дагы чакырыш керек депчи адам баласы. Мисалы, күнүгө көп нерселерди ойлонсо, эмнелерди гана ойлонбосун, анын 80 же 70% акча тууралуу болуш керек экен да. Сизде кандай? Меники деле ошондой го дейм. Жакшы, келиңиз эми акчаны бир аз чегинүү жасап, чыгармачылык жаатка бир аз багытташтайлы да. Асель Кадырбекова эстрада жылдызынын клибинде дагы табияттын коюнда сонун клипте образ жараткансыз. Ошол клипте бир аз терсирээк каарман деп койсок болобу, кыздын ролун жараткансыз да. Анан көпчүлүк телекөрөрмандарга да кызык болуш керек. Жашоодо кандай болду экен Эркайым депчи. Ошол боюнча жашоодо кандайсыз? Анан клиптердеги тасмалардагы процесс, учурлар кандай болду эле? Келиңиз бөлүшөлү. Аселдин клипинде чын эле терс каарманды ойногом, бирок Кенжеженин клипинде эле көрсөңүздөр керек, ал жакта да терс каарманды ойногом. Апама жакпайт мен ушундай жаман ролдорду ойногондочу. Жашоодо чын айтсам, андай деле эмесмин. Сүйүнбайкенин киносунда тартылганда ошондо да мен терс каарман ролун ойногом келген, бирок Сүйүнбайке жок, сен назик кыз экенсиң, вот назиктин ролун ойнойсуң, жакшы роль болот сага деп жакшы роль берген. Айрым бир интервьюларда берген маегиңизде дагы айтып калган элесиз да, мисалы алгачкы жолу тасмага тартылганда, мисалы чыгармачылыкка аттанганымда ата-энем үйдөн кууп салганга чейин барган депчи. Азыр көнүп калыштыбы? Азыр көнүп калышты, ооба. Бирок ушинтип жүргөнчө күйөөгө тийбейсиң деп коет. Сонун экен.
клиптеги кызыктуу окуяларын айтып бериңизчи деп телекөрүүчүлөр сураган экен. Негизи эле тартылуу учурунда чыгармачыл топ менен болгон бир топ кызыктуу окуялар болот. Эсте калган окуяларыңыздан бөлүшүп кетет окшойсуз. Клипте кызыктуу окуялар көп болгон абдан, анткени биз Аселдин клипинин жөнүндө айтып берейин. Биз Жалал Абадка барганда түндө барганбыз, анан түндө аябай суук экен, биз мындай бир стенадан болгон мындай жука пластиктен болгон үйдө жашадык. Өлө тоңуп, биз ойлогонбуз, Арсланбапты биз ойлогонбуз, азыр биз пятизвездочный отельде барып, азыр бизди монтип тосолот депчи. Барсак, ал жакта бир кровать, бир төшөк ушундай неме экен, анан бизди еще чагып салган. Чагып салган. Чагып да салган экен. Мисалы, жарнамалдык роликтерде тартылып атасыз, анан кийин кайсыл бир дүкөндөрдү жарнамалап жатасыз, анан клиптерге тартылып жатканда, мисалы, баардык эле сунуштарга макул боло бересизби, же болбосо ошол образдарга дагы кичине мындай образдарда байкаштырып, байкап карап көрөсүзбү? Биринчи албетте байкап карап көрөм, сюжетин сурайм, мага жакса, тартылам. Ошо сунуштар көп эле келет, мага жаккан, бирок Аселдики эми ага жок дей албайм да. Жакшы. Анда Эркайым, сизге дагы сонун жаңылыктарды күтүп калалы, көрөрмандарыңыздар да сонун жаңылыктарды күтүп калсын, ишиңиздерге ийгилик болсун дейли. Кутайын убактыңызды бөлүп бизге маек куруп бергениңиз үчүн. Кадырман телекөрүүчүлөр, бизде конокто актриса, модель Эркайым Абдуллаева конокто болду. Биз берүүбүздү кийинки материалдар менен улантабыз. Everybody